Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар. Баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы, жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таала бул жыйыныбызды, мажлисибизди нурлуу кылсын. Күнөөлөрүбүздү кечирилгенге себепчи кылсын, даражаларыбызды көтөрүлгөнгө себепчи кылсын. Алла Таалам баарыбызга оңолуу, тазалануу, нурлануу, өзүнө жакындоо насип кылсын баарыбызга. Алла Таалам өтө мээримдүү, чексиз райымдуу, боорукер, Кур'ан-ы Каримди насаат катары, эстетүү, эскертүү катары кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга туура жолду көрсөтө турган китеп кылып түшүргөн. Кур'ан-ы Каримди пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 23 жыл тынбай үммөтүнө жеткирип турган. Сахабалар мынакей алтын доордун эң алгачкы пайгамбарыбыздын тарбиясын алып, пайгамбарыбыздан адеп үйрөнүп, Куранга кандай амал кылып жашайт, көз караш кандай болуш керек, адамгерчилик, адам сапаты, адамгерчиликтин баалуулугу, булардын баарында эң жогорку деңгээлде жетишкен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын сухбатын, тарбиясын алгандар бул сахабалар. Сіздерге, биздерге сахабалар үлгү. Абу Бакр, Умар, Усман, Али радиаллаху анхум, хулафай рашидин, улуу сахабалар. Алардын кылган иштери кыямат күнгө чейин сакталат. Алардын айткан сөздөрү кыямат күнгө чейин, бардык үммөткө абадан да, судан дагы зарыл. Кудайга шүкүр, мурунку сабактарда өткөнбүз. Ошол улуу насааттардан бири Хазрет Усман разиаллаху анху күндөрдүн биринде адамдарга кайрылып айтып калды: "Я юханнас иттакуллах". Адамдар, силер, ой адамдар, Алла Тааладан коркуп жашагыла. Фа инна тақва гонмун, анткени таквалык бул өтө олжо, жогорку олжо бул. Ва инна акясан нас ман дана нафса ва амила лима ба'дал маут. Адамдардын эң акылдуусу ким? Өзүнүн нафсисин башкарган, көзөмөлгө алган, жана өлгөндөн кийин боло турган, өлгөндөн кийинки даярдык көрүп, амал кылган. Вактасаба мин нурилля нуран ли зулматил кабр. Алланын нурунан пайдаланган, өзүнүн кабырдагы караңгылыкты кетире турган нур алыш үчүн. Себеп кабырдагы караңгылык ал Кур'андын нуру менен гана кетет. Алла Тааланын нуру дегени Кур'ан-ы Каримдин нуру. Кур'ан-ы Карим Алла субханаху ва таала Кур'андын нур кылып түшүрдүк дейт. Амину биллахи ва расулихи ва нуриллади анзална. Валлаху бима та'амалуна хабир. Силер иман келтиргиле, эй адамдар, Аллага, анын элчиси пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга жана нурга биз аны түшүргөнбүз. Нур кайсы? Китеп, Кур'ан-ы Карим нур. Алла Таала Кур'ан-ы Каримди нур деген. Адамдын жүрөгүн дагы нурлайт. Адамдын кабырын дагы нурлайт, жашоосун дагы нурлайт, ахиретин дагы нурлай турган, мамилебизди дагы нурлай турган бул китеп Кур'ан-ы Карим. Ошондуктан айтып атат, Кур'ан-ы Каримден нур алып, өзүңөр бара турган караңгы жерди нурлап алгыла дейт. Эртеге барсаңар караңгы болот, ошол жерди алдын ала нурлап алгыла. Ал жер башка нур менен нурланбайт. Свет, чырак, тияк, пияк жок. Ал жерде Кур'ан менен нурланат. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримдин аяттарынан өзүңөр нурлангыла. Жана ошо караңгылыкты кетире турган нурду ошол жака карагыла. Кур'ан-ы Каримде Алла субханаху ва таала айтат: эртеге кыямат күнү имандуу адамдын алдында нур жолдоп турат экен да. Ошо иманын нуру алдыда жолдойт. Яс'a нурухум. Алдынан, оң жагынан жолдоп турат. Мунафыктар айтат экен: токтой тургула, ошо нуруңардан берилечи, биз адашып кетпейли, жол таппай калбай. Аларга айтылат экен, эмне деп?
Бул нур бул жерден алынбайт. Дүниядан алышыңар керек, бул жакта жок ал нур дейт. Тияктан канча нурлансаң, ошончо эле нур бул жакта дейт. Тияктан нур алган жоксуңбу? Бул жакта эч кандай сага нур жок дейт. Сага эч кандай жарыктык жок дейт. Алар айтат, токтой турла, биз ошо нуруңардан кичине алып калайлы. Жок, тияктан нур. Ошон үчүн Кур'андын нуру менен нурлана турган, жүрөктү нурлай турган, нур топтой турган, нур толуктай турган туугандар, бул ушу дүйнөдөн өлгөнгө чейинки мөөнөт ушул эле. Андан кийин жок ал. Алла субхана ва таала ошого бизге баарыбызга бүгүн шанс, мүмкүнчүлүк берди алып калганга. Hazret Osman razıyallahu anh ошон үчүн айтып атат мынакей. Жөн айткан жок бунучу. Вактасиб мин нурилла нуран лизулматил кабр. Валияхша абдун айяхшураху Аллаху а'ма ва кад кана басира. Инсан коркуп жүрсүн Алла Тааладан. Эртеге Алла Таала көзүн көр кылып тирилтпесин буну. Болбосо бу дүйнөдө көзү бар эле. Көзү барлар айтат экен, эрте тирилткен, "Я Алла, мен тиги дүйнөдө көзүм бар эле го, эмне мен сокур болуп тирилдим?" Не болуп сокур болуп тирилип калдым? Неге сокур болуп тирилип калдым? Суроо болот. Алла субханаху ва таала, сен биздин аяттарыбыздан, динибизден сокурлукту тандадың, ошончо сокур болуп тирилдиң, болду. Карагың келбейт эле, көргүң келбейт эле. Исламды көргүң келбейт, исламды карагың келбейт, иманды көргүң келбейт, иманды карагың келбейт. Аллах'ın marifati, Peygamberimizin marifati, Kur'an'ın marifati. Makul. Özün tanıdığın o şoğa jaraşa tirildi sen. وَعْلَمُوا أَنَّ مَنْ كَانَ اللّٰهُ لَهُ لَمْ يَخَفْ شَيْئًا. Bekem işenip koyuyorlar. Kimge Allah özü жетишти боло турган болсо, Аллага таандык боло турган болсо, ал эч нерседен коркпойт. Кимдики Алла болсо, وَمَنْ كَانَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَمَنْ يَرْجُو بَعْدَهُ. Kim Allah paydasına olsa, al eç nerседен korkpayt. Allah jardamında olsa, эгерде Алла Таалага каршы боло турган болсо, андан башка кимден үмүт кыла аласың дейт. Кимден үмүт кыла аласың дейт. Мынакей туугандар, Hazret Osman разıyallahu anhu кандай бир улуу насаат айтып кетти. Hazret Ali разıyallahu anhu насаатын угуңуз эмне дейт? Айтат: Майданукум нуфусукум. Силердин майданыңар, силердин өзүңөр жаныңар. Фаинтасартум алейха, өзүңөр напсыңар дейт да. Силер мээнет кыла турган майданыңар, силердин өзүңөрдүн жаныңар, напсыңар деген сөз берди. Эгерде силер ага каршылык кыла турган болсоң, кунтум ала гайриха акдар. Башкаларга анда кудуреттүү болосуң, күчтүү болосуң. Вайн хузилтум фиха. Эгерде напсынын каалоосунда эгерде кордоно турган болсоң, анда кунтум ала гайриха аажаз. Башкаларга сен андан да калсыз болосуң. Сен напсыңа үстөмдүү болсоң, бардыгына үстөмдүү болосуң. Напсың сага үстөмдүү болсо, анда бардыгы сага үстөмдүү болот дейт да. Демек, напсыңы жең алган болсоң, бардыгын жеңесиң. Эгерде напсыдан жеңилген болсоң, дайыма жеңилесиң дейт да. Ошон үчүн айткан экен. Душманды жеңген бул күчтүү. Напсысын өзүн жеңген ал күчтүүрөөк деген экен. Күчтүүрөөк деп. Андыктан эмне дейт? Фаджаррибу ма'ахал al-kifaha awwalan. Ошондуктан напсы менен биринчи бир согушуп көрбөйсүзбү? Напсыңыз менен бир кармашып көрбөйсүзбү дейт. Бир күрөшүп көрбөйсүзбү напсы менен алгач? Деп мына Hazret Ali разıyallahu anhu силерге биздерге момундай, булар өздөрү күрөшкөн. Жөнөкөй эмес. Булар бизге айтып коюп эле, жок. Ошон үчүн булар ийгиликке жеткен. Ошон үчүн булардын аты өчкөн эмес. Ошон үчүн булардын аты 14 кылымдан бери өчкөн эмес. Кыямат күнгө чейин өчпөйт.
Өткөнкү сабакта Hazret Talha разияллаху анху, андан кейін Зубайр ибн Авам разияллаху анху тууралуу айтып бердик эле. Бүгүн дагы бир аз алардыкынан кошумча Талха бул ашарай мубашшара пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам куш кабарлаган бейиш менен 10 сахабанын бирөөсү Талха, ошол 10 сахабанын бирөөсү Зубайр. Талха ибн Убайдилла, Зубайр ибн Авам. Улуу сахабалардан, жөнөкөй эмес. Талха разияллаху анху бир жолу мындай деген экен да, бул өтө берешем болгон, өтө жоомарт болгон, кол ачык болгон. Inna lanajidu bi amwalina ma yajidul bukhala lakinnana natasabbar. Biz uшу мал мүлкүбүздөн сараңдар кандай болсо биз деле өзүбүздү ошондой эле табабыз. Бирок биз алар менен айырмабыз ушу сабыр кылабыз. Себеп адамдын табиятында сараңдык бар экен да. Адамдын табиятында сараңдык курулган, берешендик салынган эмес, сараңдык бар. Табиятында. Адамдын напсиси дайыма сараңдыкка чакырат, адамдын напсинин каалоосу. Ошол нерсе ар бирибизде бар. Бирок аны курбан чалып туруп, анан садака берген, аны курбан чалып туруп, анан зекетин берген, башкаларга жардам берген, башкаларга кол ачыктык кылган, андан башка бул бөлөк. Бул киши ушундай деп атат. Сараң менен берешендин айырмасы сабырдуулукта. Ва ма'рифати хакыйкатил мал, бул мал мүлктүн акыйкатын билүүдө. Экөөнүн айырмасы. Кандай десе, өзү иннал малал бaqi fil haqiqa huwa ma anfaqahu al-abd la ma habasаhu. Аллаху акбар. Чындыгында эле ар бирибизде өзүгө жараша мал мүлк бар. Ар бирибизде Алла Таала ар бирибизге алхамдулилlah жан берген. Ар бирибизге дене берген. Ар бирибизге өзүбүзгө жараша бир аз болсо дагы мал мүлк берген. Мына азыр кийип отурганыбыз ошо биздин мал мүлкүбүз. Чөнтөгүбүздө акчабыз биздин мал мүлкүбүз. Үйүбүздө жашап атабыз, эшиктеги машинебиз бар, жана башка нерселер бар. Ошо Алла субханаху ва таала ээлик кылып берген бизге мал мүлкүбүз. Айтат, ушу калган мал бул акыйкатта сиз сарптаган мал ошону калды деп эсептейт. Сиз кармап калган ал калды эмес, ал кетти дейт. Жакшы түшүнүп алыңыз дейт. Сизде кала турган мал бар го, ал сиз сарптаганыңыз ошо сизде калды. Ахиретте калды ошол. Ошол сакталды сизге. Ошонун гана пайдасы тиет сизге. Сиз сактап калдыңыз го, ал бирөөнүкү. Башкага калтырдыңыз. Ал сиздики эмес болгон. Сиздики кайсы? Сиз сарптаган ошо сиздики. Буну пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деген. Бухари шарифте келет. Ибн Масуд разияллаху анхудан айюкум малу варисихи ахаббу илейхи мин малихи. Ай силердин кимиңер өзүнүн мураскорунун малы. Биз барыбыз өлгөндө таштап кетебиз да буларды. Калпак таштайбыз, саат таштайбыз, кийим таштайбыз. Үй, машина, майда чүйдө кимге? Мураскорлорго таштайбыз да. Алып кетпейбиз да бул, барыбыз эле билебиз го бул. Буга чоң, терең философиянын кереги жок. Учур келет болду, барын таштап эле кетебиз. Барын таштап кетебиз. Эми пайгамбарыбыз айтты, кимиңер дейт. Өзүнүн мураскорунун малы жакшыракпы же өзүнүн малы жакшыракпы? Деди эле сахабалар айтты, баарына өзүнүн малы жакшыраак да. Мураскордун малы каякта деди. Айтты, "Калу я Расулаллах, ма минна ахад илля малуху ахаббу илейх." Баарыбызга өзүбүздүн малыбыз сүйкүмдүүрөөк да. Пайгамбарыбыз айтты, "Фа инна малаху ма каддама ва малу варисихи ма аххара." Адамдын малы кайсы? Мал мүлкү кайсы десе, ма каддама дегени алдына ала ахиретке жибергени. Сизди күтүп ала турган, сизге пайда бере турган, ошо сиздин мал мүлкүңүз. Ал эми
Мураскорлордун малы кайсы? Ал сиз таштап кеткениңиз. Демек сиздин малыңыз бөлөк, мураскорлордун малы бөлөк. Сиз алдыга жөнөткөнүңүз бул сиздин малыңыз, аркага таштап кеткениңиз мураскорлордун малы дейт да. Эми сиз өзүңүз ойлоп, өзүңүз чечиңиз. Кааласаңыз алдыга ахиретке жөнөтүңүз, өзүңүздүн малыңыз ошол болот эсептелет. А таштап кеткен ал сиздин малыңыз эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадис айткан, адам баласы өлүм төшөп келип калганда, не дейт? Ошол убакта садака бергенге ойлонуп калат экен. Айтат экен, мынау паланчаники, бул түкүнчөнүкү, мынаны ага берле, буну береле. Шарият айтат, жок, азыр алуучу эмес. Бул уже чечилип калды деди. Буга чейин берип калышың керек эле. Шарият азыр айтат, эми сиз айткандай болбойт дейт. Эми Алланын элчиси эмне десе ошондой болот дейт. Аныкы бунуку чечилбейт дейт. Эми мурас боюнча Кур'анда Алла Таала эмне деген? Эгерде өлгөн киши эркек болсо аялына мынча, аял болсо эркек күйөөсүнө мынча, ата энеси бар болсо аларга, бала чакасы, балдары, кыздар болсо аларга ушунча деп берилет. Сиз айткан жүрбөйт дейт. Бу Талха разыйаллаху анху өзү Бану Тайми деп коет экен, булар ушун уруусучу. Уруусунан субханалла бир дагы үй бүлө калган эмес дейт. Алардын чыгаша каражаттарын мойнуна алып алган дейт. Ошол уруусунун бардыгын канча эме болсо, бардыгын каражаттарын, чыгашаларын жоопкерчиликтен алган экен да. Wa kana la yada'u ahadan min bani Taymin ailan illa kafahu ma'unatahu wa ma'unata ayalihi wa zawwaja ayyamahum wa akhdama ailahum wa qada dayna gharimihim. Бул ушундай берешен болгон, жакшылыктын түрлүү жолдорун бардыгын кылат эле дейт. Биринчиден, алардын дагы үй бүлөсүн дагы кепилдикке алып, бечара кембагалдардын бардыгын кепилдикке алып, аларга да каражатын берип турат эле. Аларга да берип турат, чыгашаларын барын көтөрүп турат эле. Wa zawwaja ayyamahum деп аларга ошо жесирлер жана башкалардын бардыгын үйлөндүрүп турат эле. Ал эми аларга ошол кызматын да кылат эле. Карызга аткандарын карызын да төлөп берип турат дейт. Мынандай болгон бул киши дейт. Бу кишинин улуу насаатынан бир насаат. La tushawir bakhilan fi silatin wa la jabanan fi harbin wa la shabban fi jariyatin. Айтат, бир сарто маселеси келгенде сараң менен эч качан кеңешпе дейт. Кеңешейин дейбиз го. Биз кеңешкенге сараң ишин таап алат экенбиз да. Ал жакшы бизге кеңеш берип коет экен да. Ал өзүнө жараша кеңеш берет да. Туурабы? Өзүнүн оюн айтат да. Так, бир нерсе берейин деп атасызбы дейт дагы. Деп анан канча бала чакаңыз бар өзү? Деп анан сараң өзүнө жараша да. Сараң адам өзүнөкү эмес, башка бирөөнүкүн да бергиси келбейт. Башка бирөөнүкүн да кыра көрбөйт. Ошон үчүн айткан экен, сараң адам менен сарттоодо кеңешпеңиз деп. Согушка чыгуу маселеси болуп калса, коркок менен кеңешпе деген экен. Коркок эмне дейт эле? Үйдө отура бер дейт да. Анан айта турган сөзү дайын эле да. Ошон үчүн коркок менен кеңешпе дейт. Эмне деп атат? Wala jabanan fi harbin. Harp согушта айтат. Алар менен кеңешпе дейт. Wala shaban fi jariyatin. Эгерде үйлөнүү тиякпай болсо, бир жаш жигит менен алар менен кеңешпе дейт. Үйлөнүүдө. Жариятин деп ошо жаш кызды айтат. Ошо маселесинде кеңеше турган болсоң, анда жаштары менен кеңешпеген дейт. Жаш жигиттер менен кеңешпеген дейт. Башка менен кеңештиң деген эми өзүңө жакын туугандарың менен жана башка деген сөз. Бул жерде эми айтып атканы Лукмани Хаким баласына насаат айтып мындай деген экен. Балам, иштерди көп тажрыйбадан башынан өткөргөн киши менен кеңешкин деген экен. Себеп дегенде ал саңа ушундай оюн берет, саңа өтө кымбат баада турган оюн берет. Бирок сен аны бекер эле алып аласың деген экен. Карачы, ошон үчүн данышман Лукман деп айтылат. Лукман Хаким деп данышман. Кур'ан-ы Каримде Лукман деп өзү Алла Таала сүрөт түшүргөн.
ушунчалык насаатчы, ушунчалык данышман болгон. Ошонун бир сөзүнөн баласына айтып аткан насааттары да Лукман Хаким бир жолу баласына айткан экен: балам, балам, эки нерсени айтайын сага. Өмүрүң аягына чейин эстен чыгарбагын. Эки нерсе эч качан эсиңден чыгарбагын. Бири Алланы, экинчиси өлүмдү. Эки нерсени айтайын, дайыма эстен чыгаргын деген экен. Бири, бирөөгө жакшылык кылдыңбы, эстен чыгаргын. Экинчиси, бирөө сага жамандык кылдыбы, эстен чыгаргын деген экен. Карачы, жашоого кандай гана керектүү насааттар. Ар бирибизге керек. Ар бирибиздин жүрөгүбүзгө рахат болсун. Ар бирибиз үй бүлөбүз бактылуу болойлу. Ар бирибиз күнөөдөн сактанайлы. Ар бирибиз Аллага шүгүр кылып жашайлы. Ар бирибиз жакшылыктарды көп кылайлы. Ар бирибиз бирөөнүн жамандыгы келсе, ага кек сактап, өчөшпөй, кагышпай, кандай насаат айтып койду. Эки нерсени унутпа деп атат. Алла менен өлүмдү эч качан унутпа. Алланы эстеген сайын, Аллаху акбар, жакшы. Алланы эстеген. Өлүмдү эстеген сайын жаман иштерден токтойсуң. Жаман иштерден токтойсуң. Эми башкаларга жакшылык кылдың, унут деп атат. Жакшылык кылдың, дагы жакшылык кыла берет экенсиң. Башкалар сага жамандык кылса эмне дейт? Аны дагы эстен чыгар дейт. Аны дагы эстен чыгар. Жалат болбой каласың. Бат эстен чыгар. Мына Лукман Хаким айтып атат баласына: иштерди башынан көп тажрыйбасынан өткөргөн ошол адамдан менен кеңешкин. Анткени ал сага ушундай бир ой берет. Ушундай бир ой берет. Өтө баалуу ой берет. Сен бекер эле алып аласың аны. Мына. Кээ бир данышмандар айткан экен: сен кеңешкин, анткени оюңа ой кошулат. Данышмандардын акылын өзүңдүн акылыңа кошосуң. Анткени жалгыз ой сөзсүз тайгаланат деген. Жалгыз акыл сөзсүз кээде баары адашат деген. Бекеринен айтпаптыр, ошон үчүн сөзсүз иншалла башка акылдан сурап кое бер. Кудайым буйрса, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадиси бар: "Ма хаба ман истахара ва ма надима ман исташара." Ким истихара окуган адам, истихара окуп жүргөн, Алладан жакшылык талап кылган истихара намазы деп коебуз го. Ал эч качан максатсыз, муратсыз, ийгиликсиз болбойт. Максатына жетет. Ийгиликке жетет, муратына жетет. Ал эми ким кеңешип жүргөн болсо, ал эч качан бушайман болбойт деген. Ал эч качан бушайман болбойт деген. Экинчи сахаба Зубайр разияллаху анху. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бу киши тирүү кезинде шейиттигине күбөлүк берген экен. Шейиттигине күбөлүк берген экен. Муслим шарифте келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Хира деген тоодо турганда, Хира деген тоо Меккеде. Үңкүрү бар, Хира үңкүрү. Ошондо бул тоо титиреген экен. Фатахаррака. Ускун Хира. Пайгамбарыбыз айтты: Хира, тоо. Токтогун деген экен. Тоо титиреп аткан, жер титиреген. Фама алейка илля наби, сен үстүңдө пайгамбар турса. Ау сиддик, аулия турса пайгамбарга жакын. Ау шахид турса. Кимдер бар эле десе, пайгамбарыбыз бар экен. Кана алейхи, ошол Хира тоосунда. Пайгамбарыбыз ва кана алейхан наби, ва Абу Бакр, ва Умар, ва Усман, ва Али, ва Талха, ва Зубайр, ва Саид ибн Аби Ваккас. Бу 8 болгон экен ошо тоодо. Бул киши бир улуу сөз айткан. Зубайр ибн Авам разияллаху анху. Не деген? Ман истата ан такуна лаху хабиатун мин амалин салих фалияфал. Ким мүмкүн болушунча жакшы амалын жашыра алса, ошондой кылсын. Мээнет кылсын. Амалын жашырганга мээнет кылсын дейт. Так.
амали салих. Себеп дегенде жакшы амалдар ал ихлас менен гана кабыл болот. Ихлас менен гана кабыл болот. Эми айтат? Ихлас бул бир мээнетке, өзгөчө бир мээнетке муктаж. Качан амал чоң болсо, таасири улуу болсо, инсан да анда махлук менен көп аралашкан учурларда кыйынчылык болуп калат. Ошон үчүн бул мурунку алымдар, сахабалар, табиин, өзгөчө Зубайр разияллаху анху ушундай осуят айтчу экен. Не деп? Алла Таала өзү кабардар болсо болду. Амалыңды, жакшы амалыңды жашырганга аракет кыл. Эмне үчүн? Фа иннал ихлас ма халата амалан илля аддамаху. Ихластуулук кайсы амал менен аралашса, ошол амалды улуу кылат экен да. Кичинекейди чоң кылат экен. Кайсы амалга ихлас аралаша турган болсо, ихластуулук боло турган болсо деген сөз. Ал кичинекейди чоң кыла турган, улуу кыла турган экен. Ошон үчүн мынал жерде бул кишилер ушуга чейин айткан экен, субханалла. Ихлассыз амал кабыл болбойт. Ошон үчүн амалыңды ар кимге көрсөтүп, ар кимге айта бербей, мүмкүн болушунча Алла кабардар болду, жашыруун кармай бер деп. Абдулла ибн Мубарак деген болгон. Бул улуу имам Бухаринин устазы болот. Абдулла ибн Мубарак жөнүндө бир жолу имам Ахмад ибн Хамбалдын алдында кеп кылынып калган экен. Абдулла ибн Мубарак ушундай даража деп. О киши айтыптыр, билесизби, Абдулла ибн Мубаракка Алла Таалам канча бийик даража берди? Анын бардыгы жакшы амалын жашырган себебинен берген деген экен. Жакшы амалдарын мүмкүн болушунча ушу махлук билбесин депчи. Эми караңыз, Абдулла ибн Дауд Хурайби рахимахулла айткан экен. Кану ай салаф ястахиббуна ан якуна лирраджи хабиату мин амалин салих ла та'лам биху заужату ва ла гайруха. Улуу адамдар өзүнүн жакшы амалдарын аялын да билбесе экен дечи экен да. Не только башка, өзүнүн үй бүлөсүнөн дагы жашырган. Несин? Зикирин, садакасын, дуасын, тахажжутун, намазын, жакшылыгын толтура жакшы амалдар. Башкаларга жок. Ошон үчүн биз амал кылып атканыбызда нафс келип айтат да. Сен укмуш. Бул жагы иншалла. Кичине бирөөлөр мактаса экен, бирөөлөр укса экен, бирөөлөр көрсө экен, бирөөлөр даңазаласа экен, бирөөлөр билсе экен, ушунун бардыгы шайтанда. Бардыгы шайтан. Ушунун баарына биз өзүбүз нафсибизге айталы. Алла билсе болду, Алла укса болду, Алла көрсө болду, Алла разы болсо болду. Эгерде ушу ниетте бекем болуп, башкалар деле айтып калды, анын зыяны жок. Анын зыяны жок. Эгерде ниетте ушу эл көрсүн, эл уксун болуп, башка көргөн деле жок, эл уккан деле жок, айткан деле жок. Бул эмне болду? Бузулду амалы барды. Буга зыян тийди. Пайда тийген жок буга. Түшүнүктүү болду мына сөз? Эгерде биз жакшы амал кылып, жүрөгүңүздө ниетиңиз калыс Алла үчүн, эл угабы, көрөбү, билеби кызыктырбайт. Бирок ошо жакшы амалыңыз элге жайылып кетти. Сизде ниетиңиз жок болчу, элге жайылып кетти. Эл айтып, эл көрүп, эл ушундай даңазалап мактап койду. Сиздин ниетиңиз жок болчу. Эл билгени сизге зыян тийбейт. Сизге зыян жетпейт будан. Сизге зыян жетпейт. Эч кандай зыян жетпейт. Эгерде сиз ниетиңизде ушу мен кылган жакшы ишим эл билсе экен, эл көрсө экен, эл кабардар болсо экен, эл укса экен деп, эл уккан деле жок, билген деле жок, көргөн деле жок. Бирок ниетиңиз ошондой болчу? Болду, ошонун сөз сизге зыян тийет. Сөз сизге. Ошон үчүн ихластуулук бул улуу чоң. Кээ бир алымдар ушуга чейин айтат, эч ким көрбөгөн караңгы жерде дагы намаз окуп атып, аябай берилип, же дуа кылып атып, же зикир кылып атып, ушу мени башка бирөөлөр көрсө гана деп калсаң, эч ким деле көргөн жок сени. Ушу да рыякөрлүк деген да. Даже ушу да рыякөрлүк. Эч ким көрбөсө деле. Себептен сиздин ниетиңиз көрсүн болуп атпайбы? Бул киши мына ушундай деп айткан экен. Абдулла ибн Дауд деген мурунку улуу адамдар
жакшы амалдарын өзүнүн аял бала чакасынан да жакшырат эле. Туугандар, ушундай бир амал кылып коелу, эртеге кыямат күндө барганда, я Алла, ушуну мен сен үчүн кылдым эле. Бирөө да билбейт сенен башка деп айта ала тургандай болойлу. Кээ бир амалдарды ушундай кылайлы. Бу дүйнөдө эч кимге айтпай эле өтүп кетейли. Эч кимге. Үйлүгү болсун, башкаларга да, ошо кызыгы болсун, даават болсун, башкаларга да, жо, башка амалдарга. Кээ бир бизде ушундай сырдуу амал болсун, Алла менен өзүбүздүн ортобузда бир сырдуу амал болсун. Эртеге Алланын алдына барганда, я Алла, мен ушуну сен үчүн кылгам, сен буну билесиң деп айта ала турган болой. Аллахым барыбызга товфик берсин. Tevfik versin. Oşun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan go. Оң колуң менен берген садаканы сол кол билбей турган. Бу кишиге ушундай даража берилет эртеге. Арштын көлөкөсүнөн жай берилет. Алланын мээриминин көлөкөсүнөн жай берилет. Ал күнү эч кандай көлөкө болбойт. 7 түрлүү адамдын бирөөсү ушул. Ушунчалык ихластуулук оң колу менен берген сол кол билбесин деп. Бул Зубайр разияллаху анхунун насааттары. Hazret Зубайр разияллаху анху Сахи Бухариде келет. Абдулла ибн Зубайр баласы. Улуу сахабалардан. Ушул айтат да Yevmul Cemal Bukhari şerifte gelet. Kâle lemma vakafal Zubeyr Yevmul Cemal da'ani. Atası dağı bargan eken, balası dağı bargan eken. Cemal günü çoğun bir fitne gün bolgan. Oşo günü da'ani meni çakırdı deyip balası aytat. Fakumtu ile cembihi fakal. Men canına barıp kaldım. Anam bana aytti. Ya bunaya, o oğul çağım dedi. İnnehu la yuqtalul yevm illa zalimun av mazlumun. Bugün sözsüz zalim ölet, ce mazlum ölet dedi. Zalim, ce zulüm çekken dedi. Ve inni la urani illa seuqtalul yevm mazluman. Men özümdü mazlum bol ölet okşoyum dep sezip otam dedi. Mazlum bol, zulüm çekken adam bol. Ölet okşoyum dep sezip otam dedi. Ve inne min akbari hammi ladayni. Menin en çoğun ele kaygım menin karızım dedi. Balasına ayt tutat. Men en birle çoğun problemam bu menin karızım dedi. Afataro yubqi daynuna min maline şey. Sen karagın balam. Men mal mülkümden berip karızdı bardığın javalabı. Karaç dedi. Ege de javala turgan bolsa öte jakşı. Karız andan da javalbay kalsaçı. Men bari uşu bugün öle turganday dep özün sezip atat. Oşunçu balasına osiyat ayt atat. Ne de atat? Qala Abdullah ibn Zubayr aytat. Faja'ala yusini bidaynihi ve yaqul. Osiyat kılıverdi. Balam menin karızımды berip koy. Elder surap kelet karızımды ber dep. Ve yaqul mınday dep ayttanan. Ya bunayya, uğulçağım dedi. Yani acazta anhu fi şey. Ege de karızı tölöp aciz gelip kalsan, töley almaya kalsan, karız bir etken eştekeň jok. Fasta'in aleyhi maulaya. Anda sen de menin maulamdan jardam suragım dedi. Maulaya dep neni aytat? Maula dep bunun Araplarda manisi köp. Maula dep aytat. Бұл қолдоочуну да айтат. Маула деп кул азат кылганды да айтат. Маула деп азат болгон кулду да айтат. Маула деп улуу адамды да айтат. Маулана деп, ошон үчүн биздин бул улуу адамыбыз деп Маулана деп, алымдарды Маулана деп коёт. Маула деп Алла Таалага да айтылат да. Түшүнүңүздөрбү? Колдоочу, коргоочу деп. Ошондой деп бул айтып атпайбы? Atası balasına ayt atat. Ege dese men karızını tölöp kıynalıp kalsan, töley albay kalsan, anda sen jardam soragın menin maulamdan dedi da. Bul emin manisi köp bolgonduktan atasına aytты. Fa wallahi ma daraytu ma arada hatta qult. Men düşünbey kaldım. Ne maksatda ayt atat kanday depçi. Kaysı maulasını ayt atat dep.
Себептен кулу бар же кандай бар? Бирөөсүн кулун бошотко, боштокко чыгарса ошодон беди. Жакшы түшүнбөй калдым дейт. Я абати, о атаке dedi. Man maulaka. Sizin Mavlаңыз kim desem, Allah dedi. Demek, егер ошондой кыйналып калсаң, sen менин Кудайымдан, Мауламдан, Алладан жардам сурагын dedi. Эми баласы айтып атат, атам өтүп кетти дейт, шейит болду. Абдулла карыздарын берип, кичине кыйналып калганда, ушу атасынын осуяты эске келди. Айтты, "Фа валлахи ма вaqa'tu fi kurbatin min daynihi illa qultu ya Mawla Zubayr, iqdi anhu daynahu fa yaqdihi." Кыйналып калганымда айтат элем дейт. Ey atamdın, Zubayr atamdın Mavlası. Qanday qarızdan neme kalsam. Muna o'sha atamdın qarızın atqarıp ber, çeçip ber. Degen Allah subhanahu çeçip berет deydi. Ушинтип бардыгын чечип, анан Алла Таалам ушунча байлык берди. Аллаху акбар. Зубайр разияллаху анхунун 4 аялы болгон экен. Ар бирине фа асоба кулла имраатин alfin ve mi'ata alfin. 1.200.000'den tiydi deydi. Her birinde. Allah subhanahu wa ta'ala mınanda kıldı. Эми бул жерде тургандар караңыз. Бул мурунку ушундай улуу адамдар балдарына не деген насаатты айтып атат. Менин карызымды берерден кыйналып калсаң, падышанын алдына бар деген жок. Болсо падышанын алдына бар десе деле болмок, уруксат. Же паланчанын алдына бар, же паланча туугандар топтоо деп. Жок, не деди? Аллага кайрылгын деди. Балам ошону унутпа. Ар жер менен асманды жараткан, жер менен асмандын казынасы анын колунда. Кайрылгын Алла Таалага, жардам сурагын. Мен атымды айтып жардам сурагын деди. Менин Мавлам деп. Атамды жараткан Кудай деп. Кайрылгын дедим. Ишенимди кара. Атамды жараткан Кудай. Атамдын карызын. Бүгүн канча деген проблема. Баласын кандай тарбия кылып атат, кандай нерсеге үйрөтүп атат. Жардам кимден сураш керек экен. Ушундай улуу адамдар, туугандар. Алла субханаху ва таала баарыбызга товфик берсин. Жөнөкөй адамдар эмес. Биз да өзүбүз дагы, бала чакабызды дагы ушундай тарбия кылганга аракет кылайлы. Алла менен байланышканга, Алладан үмүт кылганга. Жараткан Алланын барды, Алланын каалоосу иштерсе болгон эмес болбойт дагы. Бүгүн иншалла дагы кошумча сабак Абу Убайда ибн Жаррах. Бул дагы ошол 10 сахаба. 5ке кушкабар айтылынган. Абу Убайда ибн Жаррах деген Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өзгөчө сахабаларынын бири. Бул улуу сахабалардан. Бадырда дагы, Ухудда дагы катышкан, хижрат кылган Абу Бакр Сыддык разияллаху анхунун колунан 5өөнүн исламды кабыл алган 5 сахабанын бирөөсү ошол. Кур'ан-ы Каримге топтогонго өзгөчө буга дагы жоопкерчилик берилген сахаба Абу Убайда ибн Жаррах. Ярмук окуясында Аллаху акбар. Алла субханаху ва таала ислам душмандарын түп тамырынан жок кылган эле. Мына ошол жердеги чоң үлүш, чоң салым кошкон сахаба. Дамаск деп коебуз, Сириядагы Шам мамлекет булар. Биринчи имамы. Амирул Умара, амирлердин амири Шам мамлекетте. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бу киши боюнча айткан: "Амину хадихил умма Абу Убайда ибн Жаррах." Бул үммөттүн амин, аманаткөйү. Ушул Абу Убайда ибн Жаррах деген. Пайгамбар ушуга чейин мактады. Ушу кыямат күнгө чейин канча үммөт болсо, ушунун эң аманаткөйү амин. Муну алган ким? Абу Убайда ибн Жаррах деди. Бу кишинин фазилеттеринен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Ухуд согушунда бая башына кийген шлемин эки мындай темири кирип кеткенде да башкачы. Чыгарганда ошо пайгамбарыбызга оор болуп калсына бир нерсе менен чыгарбай, алдыңкы эки тиши менен чыгарып тиши ыргып кеткен да. Бул ушундай сахабанын жөнөкөй сахаба эмес. Хазрат Умар разияллаху анхунун доорунда
ушундай бир эпидемия болуп, ошодон анан шейит болуп кеткен. Hazreti Umar разияллаху анху айтат, качан ушул дүйнөдөн өттү деп, анда Шам мамлекетинин амири болчу бул. Мына Иорданияда дүйнөдөн ушу көз жумганда. Hazreti Umar айтат, ин адrakani ajali ва Абу Убайда ибн Жаррах хай истахлафтуху, эгерде Абу Убайда ибн Жаррах тирүү болуп, мен анда мурда өлгөнүмдө, анда мен сөзсүз мен өзүмдөн кийинки халифаны Абу Убайда ибн Жаррахты кылат элем деген. Жөнөкөй нерсе эмес. Бул киши анда мурда өлүп атат да. Эгерде менен кийин, ал Hazreti Умар разияллаху анху халифа кезинде көз жумуп атат. Эгерде менен кийин бул тирүү болуп, мен өлө турган болсом, анда менен кийин өзүмдөн кийин халифаны ушуну кылмакмын дейт. Абу Убайда ибн Жаррахты кылмакмын дейт. Hazreti Умар. Hazreti Умар айтат. Hatta qala fihi al-Faruq, Umar Faruq айтат. Ин адrakani ajali, эгерде мен ажалым мени таап, мен ажалым келе турган болсо, ва Абу Убайда ибн Жаррах хай, бул тирүү боло турган болсо, истахлафтуху, мен ушуну халифа кылмакмын. Фа ин саалани Аллах, Аллахтын алдына барганымда, Аллах менен сураса, лима истахлафтаху, эмне үчүн сен Абу Убайда ибн Жаррахты ала уммати Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтүнө эмне үчүн халифа кылып койдуң деп менен сураса дейт. Культу, Аллага жооп берет элем. Инни сами'ту расулак, мен сенин пайгамбарың Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан якул, мындай деп айтып жаткан уккам. Инна ликулли набийин аминан. Ар бир пайгамбардын бир аманаткөй, өзүнүн ишенген вазири болот деген сөз. Ва амини Абу Убайда ибн Жаррах, пайгамбарыбыз айткан экен, менин аминим, эң ишеникчүү адамым бул Абу Убайда ибн Жаррах. Пайгамбар ушинтип айткандан кийин, мен анан кийин каяктамын? Ошону койбой эмне кылам анан деп. Ошентип айтмакмын дейт да. Бул киши хижридин 18-хижриде көз жумган. Мата Абу Убайда шахидан фи таун амавас. Бул Hazreti Умар разияллаху анху доорунда ушундай бир эпидемия болгон экен да. Бардыгында ушундай кырылып, вот ошондо амавас деген экен. Амавас деп ушул бул Кудуска жакын бир шаар бар экен, ошонун аты экен. Өтө чоң, азыркы эски эме дейт, байыркы шаар дейт. Hazreti Умар разияллаху анху эмесинде убагында көз жумган. Эми бул киши эмне дейт, мына караңыз. Валамма асабаху таун даал муслимин фадахалу алейхи факала лахум. Буга ушул Шам мамлекетинин амири болуп турат да. Ушул оору жеткенде мусулмандарды чакырган экен, келгиле эми. Эми коштошо турган учур келип калды. Деп аларды чакырып, бардык анан ошо аттуу баштуулар киргенде анан аларга айткан сөзү. Инни мусикум би васия. Мен силерге бир осият айта кетейин. Fa in qabiltumuha lam tazalu bi khairin ma baqitum wa ba'da ma tahlikun. Эгерде силер ошону кабыл ала турган болсоңор, качанга чейин дүйнөдө барсаңар, бар болосуңар, жакшылыкта болосуңар. Бир, жана эч качан андан жок болуп кетпейсиңер. Кор болбойсуңар. Акимус сала, биринчисин айткан ошо болду. Намазды бекем окуп жүргүлө. Ва атуз зака, зекетиңерди берип тургула. Ва суму, ороза тутуп тургула. Ва тасаддаку, садака берип тургула. Ва худжу ва атамиру, ажылык кылып тургула. Умра кылып тургула. Ва тавасалу ва тахаббу, бири-бириңер менен биримдикте, ынтымакта, бири-бириңерди жакшы көрүп тургула деди. Васдуку умараакум, жана өзүңөрдүн жетекчилериңерге чынчыл болгула. Вала тагушухум, аларга кыянат кылбагыла. Вала тулхикуму дуnya, дүние силерди ахиреттен Алла Тааладан бейкапар кылып салбасын. Фа инна имраан, анткени адам лау уммира альфа хаулин, 1000 жыл өмүрү берилсе дагы, ма кана лаху буддун мина ясира ила мисли масраи хада алладина тарауна. 1000 жыл жаша. Ошондо да мына мен азыр мына келип атам го, силер көрүп турасыңар кайерге мен көмүлөрүм. Силерде ошол адам дагы ошол жерге эле барат. Башка эч жака качып кете албайт. Бара турган 1000 жыл жашаса деле ошол жерге келет. Буну билип койгула деди. Инна Аллах катабал маут ала бани адам фахум майитун. Алла Таала адам баласына өлүмдү жазган. Адам баласы бардыгы дүйнө менен коштошот, өлөт. Фа акясухум атваухум ли раббихи. Алардын эң акылдуусу өз робусуна баш ийгени деди. Ва а'малухум ли йауми маади.
Жана эң акылдуусу ким экен? Өзүнүн ахирети үчүн амал кылган. Өзүнүн робосуна баш ийген, жаратканга баш ийген, жана ахирети үчүн амал кылган. Аллаху акбар. Туугандар, ахирети үчүн амал кылган дегени ар бирибиз бир сом сарптайбызбы, бир жакшы сөз сүйлөйбүзбү? Мен өзүм ахиретим үчүн. Мен силерге сабак өтүп атамбы? Мен өзүм ахиретим үчүн кылам. Кандай гана жакшы амал кылбайлы, өзүбүздүн ахиретибиз үчүн кылам. Өзүбүздүн түбөлүктүү келечегибиз үчүн кылайын. Ахиретибиз үчүн. Буну унутпайлы. Күн сайын эстетип турайлы. Балдарыбызга да, досторубузга да, тууган. Жакшы сөз сүйлөсөк дагы өзүбүз үчүн экен. Жаман сөз сүйлөсөк дагы кесепетибиз үчүн. Алла чечим чыгарган. Лаха ма касабат ва алейха ма иктасабат. Ар бир жан пайдасы, жакшылыгынын пайдасы өзү үчүн, жамандыгынын зыяны дагы өзү үчүн. Башка бирөө үчүн эмес. Ин ахсантум ахсантум ли анфусикум. Эй угуалыла бенделерим, жакшы иш кылсаңар өзүңөр үчүн кыласыңар деген. Ва ин асаатум фалаха. Эгерде жаман иш кылсаңар ал деле өзү үчүн. Ошон үчүн иншалла мына жерде айтып атканы эмне деп атат? Эң акылдуусу ким? Өзүнүн ахирети үчүн амал кылган. Ахирети үчүн амал кылган. Диндин рүкүндөрүн эстетти бул киши. Карап туруп, мусулмандардын ынтымагында бекемдик, мухаббат буну эстетти. Бөлүнбөй, жарылбай, жана мына жердеги жетекчилериңерге чынчыл болгула. Аллаху акбар. Фа инна сидқ байнал хаким вал махкум ва раи ва раия вал хаблул аусақ аллази юсмир мужтамаан кавиян. Аллаху акбар. Ай, өкүмдарлар менен, жетекчилер менен, жөнөкөй калктын ушул ортосундагы чынчылдык, ушул бекем аркан дейт. Ошол аркылуу хаблул аусақ деген ушул айтат. Юсмир мужтамаан кавиян, бекем, күчтүү коомчулукту даярдай турган ушул дейт. Так. Бексултан үйдүн күлүчүн ала кетиптир. 2 кыз күтүп атат дейт. Ошону чыгып берип койсоңор, Бексултан дейт. Так. Калганыбыз көңүл бурайлы. Демек, акылдуу адам аракет кылып, амал кылган адам мээнет кылсын дейт. Ушундай күнгө эртеге анан алиязу билля уткузуп койбойлу. Дүйнөдө дагы ахиретибиз да, дүйнөбүз да текке кетип, ахиретибиз да текке кетип калбасын. Ошон үчүн иншалла амал оңолсо, Алла таалам бу дүйнөдө дагы бактылуу жашоо берет, ахиретте коем, алхамдулилля. Амал бузулса, бу дүйнөдө эле кыжалат, ахиретте эчтеке жок ага. Ошон үчүн бул жердеги кеп, бул жашоонун сүннөтү, жолу ушундай экен. Алла тааланын алдына кандай барабыз деген. Хазрет айткан экен: "Ат-тахлука хия айюднибал абд замбан, сумма ла я'мал бадаху хайран хатта яхлика." Трагедия эмне дейт? Эң чоң трагедия, чоң кайгы бул. Адам баласы жаман иш кылат, күнөө, аркасынан жакшылык кылбайт дейт да. Ошо ойдон өзү да жок болот дейт. Жакшылык кылбай. Андай бул эң чоң жаман иш кылып туруп, артын оңдоп болгон, жаман иш кылып туруп, аркасынан жакшылык кылбаган, мына эң чоң трагедия мына. Эми ушуга бул айтат насаатында: "Ала рубба мубаййидин лисиябихи муданнисун лидинихи." Кээ бир адамдар болот, көйнөгүн таптаза апапакай кармайт дейт, бирок динин кир кармайт дейт. Динин кир кармайт дейт. Бул болбойт дейт. Көйнөгүңдү таза кармап атасың, жакасы кирдеп калса жууп атасың. Диниңди эмне кирдетесиң? Ишенимиңди, амалыңды, мүнөзүңдү эмне бузасың? Эмне кир кыласың дейт. Бул киши айтат эле: "Ала рубба мукримин ли нафси ва хува лаха мухин." Кээ бир адамдар өзүнүн напсысын аябай сыйлайт, болбосо напсиси буну кордойт дейт, өзүн кордойт. Андайга болбогула дейт. "Ала бадиру сайyiat al-qadimat bil hasanat al-hadisat" деген экен. Ай, туугандар, ким айтып атат? Абу Убайда ибн Жаррах айтып атат. Эски каталар бар го, барыбызда мурунку күнөөлөрүбүз бар го, жаңы жакшылыктар менен басып койгула дейт. Жаңыдан жакшылыктар менен басып койгула.
жаңы опережать етіп қойла дейді да, басып қойласын, обгондап қойла дейді. Eski жамандық, eski күні, eski қата, eski арамдық, шайтандық, ошоның бардығын жаңы жақшылық менен басып жуып салды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан: "Иттақилла хайсума кунт." Қайерде ғана болу, Алладан қорқып жаша. Андан кейін бір сөзі бар. "Ва атбил хасаната, ва атбил сайятал хасаната тамхуха." Жаман иш қылып алсаң, арқасынан сөз жақсылық қылып қойған, аны өшіріп қояды дейді. Өшіре тұрған жақсылық қылып қойды. Жаман иш болып қалды, арқасын жақсылық қылып қойды. Ва халиқин нас би хулуқин хасан, адамдармен чырайлы мамиледе бол. Ким болбосун чырайлы мамиледе бол. Буну Алла субханаху ва таала Құран-ы Каримде иннал хасанат юзхибна сайyiat дегенде, жақсылықтар жамандықтардың барлығын өшіреді деген. Жақсылықтар жамандықтардың барлығын кетіреді деген. Жоқ қылады деген. Демек, Алла Тааланың тауфиғінен болып есептелінеді бендесіне, егерде бұл жаман иш қылып алса, арқасынан жақсылық қылса, Алланың чоң тауфиғы бұға. Алланың рахматынан болып есептелінеді. Бенделерге Алла Субхана ва Таала мукаффираттарды берген. Мукаффират деген күнәләрді кешіріп тұра тұрғанда, Сахи Муслимде Абу Хурайрадан риваят келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ас-салаватул хамс вал джум'ату иля джум'a ва рамадан иля рамадан мукаффирату ма байнахунна ида жтанабал кабаир." 5 уақыт намаз бір-бірінің арасындағы болған күнә, кемшілдік, қаталардың барын кешіріп тұрады екен. Мысалы, бағымдатты оқыдыңыз, пешімге шейін қанша күні, пешім намазын оқығанның берекесі менен, қасиеті менен, бағымдаттан пешімге шейін болу күнә кешіріледі. Асырды оқыдыңыз, асырда пешімден асырға шейін күнә бар ғой, ал кешіріледі. Шамды оқыдыңыз, шамға шейін асырдан ал кешіріледі. Құптанды оқыңыз, бұл кешіріледі. Бұл мукаффират деп қояды. Жұмадан жұмаға, бір жұмадан кейінгі жұманы оқыдыңыз, мұрынқы жұмадан ұшы жұмаға шейін бұл күнә кешіріледі. Рамазандан Рамазанға шейін. Алла Субхана ва Таала ушу Рамазан тағдыр уза жазсын. 2 ай қалды. 2 ай қалды. Бирок не деді? Bir шарт менен чоң күнөлөрдөн сактанган болсо дейт. Чоң күнөлөрдөн эле сактанса, майда чүйдө кичинекей шыпырлып эле кетет экен да. Шыпырлып эле кетет экен. Чоңдон эле этияттап эле эптеп, өзүбүздү коргоп сактап, шайтан бул жактан чыга калса, бул жакка качып, буйтап, эптеп өтсөк, буйурса иншалла кулакты сактап, көздү, тилди, мээни сактап эле кетсек, Кудайым буйурса, ийгилик алды да. Алла Таала бейиштиктерди мактаган. Не деген? Ваядрауна бил хасанати саййиа. Бейиштиктердин сыпаттары бейишке ким кирет өзү? Алар жамандыктарды жакшылык менен жок кылгандар. Жамандыкты жакшылык менен жойгондар, кетиргендер. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде мактаган буну. Хасан Басри рахматуллахи алейхи айткан: "Ай, силер эски жамандыгыңарга аларга каршы жакшы, жаңы жакшылыктар менен жок кылгыла" деген да. Жаңы жакшылыктар менен жок кылгыла dedi. Акыркысы Абу Убайда ибн Жаррах качан Шам мамлекетке амир болгондо, Умар разияллаху анху дайындаганда, хатабан нас адамдарга топтоп хутба айтканда: "Я юханнас, ey адамдар, inni imruun min Quraysh. Men Qurayshdan bolam" dedi. "Urum Qurayshdan" dedi. "Wa inni wallahi ma a'lamu ahmara wa la aswad." Allah'a ant içi aytayın dedi. Men ак караны эч качан ажыратпайм dedi. Мындайды билбейм мен. Бул кара, бул ак деп, бул араб, бул ажам, туган эмес. Бундайды мен билбейм. Мен адам ушуну эле билем дейт. Адам ушуну эле билем дейт. Yafduluni bi taqvallahi illa wadidtu anni fi mislahi ay fi jildi. Allah'ın takvalығы менен гана артыкчылык берилет. Мага да артык болот. Ким таквада күчтүү боло турган болсо, жана мен каалайт элем ошонун таква адамгын териси болсам кара. Мынаны караңыз. Кандай деген. Умар разияллаху анху Шам мамлекетке барып калганда, чоң адамдар буну тосуп алышат. Бар тосуп алып сурап анан, биздин бир тууган Абу Убайда каякта? Ошол жерде эле.
Келет ал, келди. Ассаламу алейкум. Улосуна түшүп, кучакташып, учурашып, тияк бияк кылып, анан баардыгына Умар айтат, барыңлайым дейт. Биз сүйлөшүп алайлычы деп барат. Анан ал үйүнө жүр дейт. Боптур деп. Үйүнө барса, эч нерсе жок. Калкан бар экен. Жаа бар экен. Үйүндөчү. Калкан, жаа, бир ээр бар экен. Башка эчтеке деле жок. Бир кылыч бар экен, сайып. Болду, башка эчтеке жок. Карап туруп, Умар разияллаху сахабалар өзүнүн шериктерин чакырып бергенде деп. Ай, бир үмүттөнгүлөчү мейли. Кандай дейт элеңер сен? Ал убакта машалла күркүрөгөн доор. Бирөөлөр айтат анан, кана. Жер дүйнө бардыгы алтынга толса гана. Башкалар айтат, забаржатка толса гана. Жөн эмес, жер дүйнө бардыгы алтынга толса, Алланын жолунда сарптасам ошонун барын дейт. Мына менин үмүтүм. Экинчиси айтат, жер дүйнө бардыгы забаржат, якут менен толса, бардыгын садака кылсам дейт Алла. Hazreti Umar ne deydi? Ey tuğanlar, menin жүрөгүмдөгү арманым жер дүйнө Абу Убайден Жаррах менен толса гана дейт. Манандай улуу сахабалар болгон. Кудайым барыбызга товфик берсин.